Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акымжанович, мына жакында ОРТ болот да мектептерде. Ошол жерде байкуштун аярлуу жарандар аябай кыйналат да. Ушул боюнча урматтуу төрага бир протоколдук тапшырма берсек, аярлуу жарандарды өзүнчө мындай ОРТге алыш керек да. Ал баягы нормальный балдар менен тең жазалышпайт, урматтуу төрага. Нормальный балдар 1 саат, 2 сааттын ичинде бат-баттан жазып кетсе, аярлуу жарандар кыйналып калып атат. Ошон үчүн аярлуу жарандарды өзүнчө ОРТ бердирип туруп, анан ошонун баасына жараша баала университеттерге. Андан Алмазбек Акымжанович, Кыргызстанда 5700-ге жакын бюджетный орундар бөлүнөт экен. Эми ошого айылдан келген, айылда тың окуган жаш балдарга жакшы балдарга, окуган балдарга бериш керек да эми. Жеңичин элине каалаганда бере бербей ошол орундарды. Ушул жагын өтө көңүл бурсак, бул келечек үчүн өтө маанилүү да. Рахмат, урматтуу. Рахмат.